Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда сот актыларынын жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнү жыйынтыктоочу кеңешмеси болуп өттү. Кеңешмеге Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы аткаруу кызматынын жетекчиси Кубанычбек Капалов, сот департаментинин облустардагы башкармалыктардын башчылары жана сот аткаруучулар катышты. Аталган кеңешмеде сот актыларынын жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча акыркы 5 жыл аралыгына салыштырмалуу анализ жасалып, жылдан жылга аткаруунун пайызы азайып, 30%га жетпеген жыйынтык аныкталган. Мындай көрсөткүчтүн негизги себептеринин бири катары 2019 жылдын 1-январынан баштап кирген жаңы кодекстер боюнча сот актыларынан башка 29 ыйгар муктуу мамлекеттик органдардын актыларын мажбурлап аткаруу, ошондой эле коопсуз шаар долбоору боюнча айыппулдар салынган токтомдорду мажбурлап аткаруу жагы жүктөлгөнүн белгиленди. Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова сотторго болгон ишенимди жогорулатуу сот актыларынын аткарылышынан көз каранды экендигин баса белгилеп өттү.